Салам алейкум туугандар. Бул группаларга бөлүшөбүз эфирими. Бүгүнкү тема Садыр аба жөнүндө болмокчу туугандар. Садыр абанын ким эле, буга чейин ким эле, азыр ким болуп калды туугандар. Ошо боюнча тема болмокчу. Мен ушул Садыр абага тарыхты айтып кетейин дедим эле, бир тарыхтычы. Кече мен пост жаздым эле. Кече пост жазып Нүсүпби Шерали ханды хандыкка тандем менен алып келген да. Ошондо Шерали ханды хандыкка көтөрүп отурганда ошо кыргыз үйгө чокой барго, чокойун илип койгон экен да. Чокойун илип, ошо эстей жүр, ошону эстей жүр депчи. Бирок ошол Шералынын ханындагы жанындагы адамдар азыркы мына Садыр абанын жанында жүргөндөр да, мындай айтканда. Ошондо образын айтып атам да. Анан ошолор ушундай кылган, что Нүсүпбийди башы алынат. Бирок ошону Нүсүпбийге жанындагылар айтып жүрүп Нүсүпбийдин башын алдырткан да. Ошон үчүн мен азыр Садыр абага эскертип кетет элем да. Садыр аба, азыр досуңуз сизди алып келди. Бул тандемде ошондой жери бар да туугандар. Тарых кайталанып турат экен да туугандар. Тарых кайталанып турат экен. Ошон үчүн мен ушул эле тандем ошол Ташиев алып келди президенттикке. Ошол Ташиев менен Садыр абанын ортосундагы азыркы болуп аткан нерселер, болуп аткан. Мен силер сырттан билбейсиңер, мен мында карап турам да саясаттычы. Азыр экөөнүн ортосунда бир чалгын болду да туугандар. Мен ойлоп атам, коркунучтусу эмнеде туугандар, билесиздерби? Коркунучтусу ошол Нүсүпбий ошол Ташиев, Шерали хан бул Садыр Нуркожоев салыштырып эле айтып атам мен сиздергечи. Эми эмне болорун Кудай билет. Же Нүсүпбийдин башы алынат, же Шерали хан кетет, ошонун экөөнүн бирөөсү туугандар. Ошон үчүн туугандар, мен ошо Садыр абага айтып кетет элем, Садыр аба, тарыхты окуп чыксаңыз, көп тарыхта ошо нерселер мындай сабак талас да. Мисалы, азыркы жаш балдарды, мисалы, ошо эле Тилекматты, ошо эле Оган уулу Бекмуратты, ошо эле дагы бир баланы, активисттерди бактысын эмес, тагдырын чабып атасыз да, мындай түрмөгө тыгыпчы. Эми сиздики болбошу мүмкүн, сиздин оюңуз. Ошол жаныңыздагы азыркы жаныңызда жүргөн советникиңиз дейбизби, серый кардинал деп коебузбу тууган, ошондой нерселер сизге башкача информация жеткизип атабы деп ойлоп атам да. Ошол балдар сизди коргоп чыккан балдар, ошол балдар сиз түрмөдө отуруп мойнуңузду кесип жүргөн малда, ушулар сизди коргоп чыккан балдар, талап кылып сизди боштондук сурап жүргөн балдарды сизге бор ооруса, сиз борго теп атасыз да. Мында ачык эле айтайын. Ошол эле Тилекмат мисалы сизди коргоп чыккан. Ошол эле Оган уулу Бекмурат, ол да сизди коргоп чыккан. Ошону билип жүрүңүз. Бүгүн кимсиз? Кечеин 6 ай мурун кем элеңиз? Эсиңизден чыгарбаңыз. 6 ай мурун сиз зегелеңиз, түрмөдө отурган. Азыр кимсиз? Азыр мен тааныбаган президентсиз. Түшүнүп атасызбы? Анан эми эле аша чебип эле сиз бизди Түркмөнстан кылам деп ойлоп атасыз. Биз кыргыз эли Түркмөнстан болбойт. Биз Кыргызстан боюнча калабыз туугандар. Ошо Түркмөнстандын режимин кылам, диктатор кылам деп ошо азыркы конституцияны ошого кабыл алып атат туугандар. Ошону билиңиздер. Бул конституцияда сөз жок тууган. Иштейм деген адам кайсы конституциясы болсун, ошо конституция менен иштей берет туугандар. Иштейм деген адам. Иштей албаган адам 10 жолу конституция эмес, 200 жолу алмаштырып конституцияны өзгөртсөң дагы колунан кокко тийин келбейт. Иштей албаган адам иштей албайт туугандар. Эфирди бөлүшүп кетесиңер туугандар. Мен эфирими көп адамдар көрсүн туугандар. Эми мен не дейм туугандар? Бүгүн Тилекматтын сот экен саат 12:30 туугандар. Биз карап отурабыз, байкап не болуп атат, не жок. Эми алыста жүрсөк дагы биз айдыгер карабай солидарность деген нерсе бар экен туугандар. Как жаран активист катары мен айтып кетейин туугандар. Мына соттун өкүмү, сот не деген эми үй камагына чыгарабы экен же 2 айга камап коебу экен. Эми азыр бул мен айта турган нерсем, биз бул сотторго давление кылбасак, азыр 2 айга камап коет, 2 айгачы. Ошон үчүн кыргыз элин чакырып кетет элем бүгүн Бишкекке саат 12:30. Бүгүн өкүм чыгат экен. Ошо өкүмгө барып солидарность кылып туруп,
мындай айтканда поддержка ким болобу катты назар. Тилекмат болобу, ошо Оган уулу Бекмурат болобу, кимиси болбосун туугандар. Биз саламатчылык Женкулова Гүлөжа ким болбосун барып 12:30 ошо Октябрьский сотко барып, ошол жерде чыгып өзүңөрдүн позицияларды айтып талап кылгыла, үй камагына чыгарабы же кой береби, ошону талап кылыңыздар туугандар. Болсо ошого окшогон жаш жигиттердин тагдыры бузулат туугандар. Тагдырын бузуп коебуз. Жигиттер булар уру эмес. Экинчиден булар рай миллионго окшоп миллиарддаган акчалар дурдаган эмес. Дагы коррупционерлерге окшоп миллиарддаган кыргыздын налогунан акча урдаган эмес. Бюджет урдаган эмес. Бул балдар ошол кемчилигин Садыр Абанын кемчилигин айтып койгон, сынап койгон үчүн ушуга ушундай куугунтук болуп атат. Ошол эле куугунтук ушу Садыр Абанын өзүнүн башынан өткөн, ошол эле куугунтук ушу Ташиевдин башынан өткөн, ушул эле куугунтук Талант Мамуттун башынан өткөн. Эмеси өзүңүздөр билесиздер булар куугунтуктарды. Бирок ошол куугунтуктарды өткөн болгону менен туугандар, булар өч алуу менен эле алек болуп атат да. Мисалы мен Сегизбаевдин тарапташы эмесмин. Мен Сегизбаевди мен жакшы деле тааный бербейм. Бирок мен азыр ойлонуп калдым, ошондо туура эле Садыр Абаны туура эле камаган экен деп калдым туугандар. Туура эле камаган экен деп калдым, себеби маскасын Садыр Аба эми чечти. Садыр Аба маскасын чечкенден элге чыкты. Маскасын чечип ким экенин биз эми билдик. Бул адам, бул киши популист. Ошол кумтор менен таанылган, кумторду улутташтырам деп келген бийликке, келди басып. Ошол эми бийликке келгенин 6 ай болду туугандар. 6 айда эмне иш кылды, не результат көрсөттү. Ошол эле 2 ай мурун ошол бийликти басып алганда мен 2 айда результат көтөрөм. Анан биз талап кылсак, мен толук канды ишке киреше элекмин деп жүрдү. Адан кийин 1 жыл бергиле деди. Азыр эми 5 жылга өтүптүр туугандар. Бул Садыр Абага мен эми таанып алган президентке айтайын, 100 жыл, 200 жыл берсек деле колунан эчтеке келгиде эмес бул киши. Себеби ошол эле рай миллиондун күчүгү, ошол эле Коля Кыргыздын күчүгү, ошол эле Жээнбековдер менен тандем келишимге барып, ошон үчүн бийликте отурат туугандар. Мен бир нерсе айтып кетерим. Эртең мен Садыр Абага айтып кетем. Эч ким кепилдик бере албайт. Эртең эмне болуп кетишин эч ким кепил бере албайт. Мен бирок бул мыйзамсыз бийлик айтып кетейин туугандар. Жоопкерчилик бар туугандар. Азыркы мен сотко, Октябрьский сотко кайрылып кетет элем. Октябрьский сотко кайрылып кетем. Эжеке, агай кайсы сот болбосун, мен айтам. Калыс адилеттүү чечим чыгарып бериңиз дагы. Үй камагына кой бересизби? Бул балдар түрмөгө отура турган балдар эмес. Бул балдар кыргыздын канын ичкен эмес. Райым акам окшоп же башка чиновниктерге окшоп кыргыздын канын ичип жүргөн. Ошон үчүн мен сотко кайрылып кетет элем. Биздеги сот бийлиги Садыр Абага сот бийлиги эмес экен. Азыр Садыр Агам өзүнүн теориясын айтып кетти. Бутак мамлекет бутак бийлигинде 3 эле бутак бар экен, бирок сот бийлиги кирбей калыптыр. Ошон үчүн эми бул кандай өкүм чыкканын мен билбейм, бирок мен ошол судьяларга кайрылып кетет элем. Кайсы судья караган учурда деле жоопкерчиликти унутпасаңыз болду. Ошол эле мен кайсы следователь тергеп, кайсы прокурор азыр бизде сот санкция берип калган да туугандар. Ошол боюнча айтып кетейин, сотторго кайрылып кетейин. Адилеттүү өкүм дейбизби? Не oldu? Эфирге кирем деп атпадың эле? Эмне? Ким мынабы? Ким эле аты? Азыр бирөө эфирге кирем деп атты эле, суранып атты эле. Каяка кетти? Барбаш Сагынбек, не эфирге кирем деп кайта отклонение кылып атасың? Кетсең чыгып нормально сүйлөт да мындай. Чыга турган болсоң. Анан коşçu дей бербейчи.
Туугандар, ошол мен айта турган нерсем туугандар. Мен айта турган группаларга бөлсөңөр, мен айта турган нерсе туугандар мындай. Эми пост үчүн, мына 4 пост үчүн камады туугандар. Эми бул мындай айтканда серьезный эмес да, орустар айтканда серьезный эмес. Мисалы ошо эле Садыраваңар өзү бийликти басып келген адам, өзү узурпацияланган адам, өзүн ошол элди пайдаланды, өзү элди пайдаланып бийликке келди. Ошол эле эл азыр Садыраваңарды узатып коюшу мүмкүн кайтачы. Эшикти ачып чыгарып коюшу мүмкүн. Ошону түшүнбөй атабы дейм да Садыравачы. Садырава, мен ушул канча президент болсо да ошолордун кылган тагдырын көрдүңүз, болгон тагдырын көрдүңүз, эмне болду да? Эми ошол тагдыр өзүңүздүн башыңызга дагы түшүшү мүмкүн. Мен айтып кетерим. Буга эч ким кепилдик бере албайт. Ошон үчүн туугандар, мен ушул Садыравага дагы мына эфирим көрүп турса, Садырава Фейсбукта отурат, мен билем аныча. Көрүп турсаңыз, мына ачык чындыкты угуң. Мен болгон сизге болгон көз карашымды айтып кетип атам. Азыркы жаш балдарды тагдырын сында өзүңүзгө окшоп түрмөдө мойнун кесе турган кыласаңыз, өзүңүз билесиз, давлениени көтөрө коюп мойнуңузду кескенсиз. Ошондой кылам деп турсаңыз адашасыз. Булар активисттерден аркасында өздөрүнүн тарапташтары бар. Эл журт бар. Эл сизге биз жөн эле карматып түрмөгө отургузуп койбойбуз. Анан кийин ушул эмнеге Райым Миллион азыр клиникада жүргөнүн билесиздер туугандар. Эмнеге ошол эле Коля Кыргыз үй камагына чыкканын билесиздер туугандар. Эмнеге Жээнбековдор эркин жүргөнүн да билесиздер туугандар. Ошону мен айтып кетерим. Булар ошо келишимге барышкан бардыгы. Бул бийликти берип атканда ошол Райым Миллиондагы келишимге барган. Райым Миллиондагы Жээнбековдор да барган туугандар. Өкөтөң келишимге барып, ошол эле Коля Кыргыз деле ошо келишимге барып, булар айткан, бизге тийбейсиң. Биз сага тийбейбиз, бирок бийлик сага беребиз деген дагы ошол келишимде бийликке келди. Эмнеге Жээнбеков факты бергиле деп Матраимовго иш козголган. Себеби ол киши ошол кишиден акча алып койгон болчу, ошол себептен туугандар. Бу жерде клановый режим болгондо, мындай айтканда кландар башкарган туугандар. Ошол эле Коля Кыргыз эмнеге ошол Коля Кыргыз мындай айтканда бизде черный мир деп коебу, ошону башкарат. Ошону башкарып, азыркы ошонун колу менен кечеги 120 депутат, 94 депутат, 120 депутаттын 94-ü жаңы конституциянын долбоорун кабыл алып беришти, туурабы? Ошонун угрозасы менен айтканда, ошонун угрозасы менен азыркы долбоорду кабыл алып беришти. Эми эртең 11-апрель 2021-жылы ошо жергиликтүү шайлоо менен бирге мына референдум өтөт. Президент жаңы конституциянын долбоорун, ушу конституциянын жаңы конституциясынын долбоорун коюп, ошону өткөзөлү деп атат. Эми ал өтөт туугандар. Өтпөй койбойт, зордуктап, мына кечээ президенттик шайлоо өткөндөй Садыраваңарды фальсификация кылып өткөздү, ошондой кылып өткөзөт. Бирок мен айтып кетерим туугандар. Өткөнү менен башка бийлик келет. Бул бийлик канча жашайт Кудай билет. 1 ай, 2 ай, 3 ай, 6 ай же 1 жыл. Эч ким кепилдик бере албайт. Бул бийликти да эл алып келген, эл кетирип койгон үчүн. Ошон үчүн тууганым, Садыравага айтып кетет элем. Өзүңүздүн башыңыздан өткөн куугунтукту, ошол башыңыздан өтүп куугунтукту азыркы жаш балдарга өзүңүз кылып атасыз. Ошол кылганыңыз үчүн жооп берген күн келет. Эми Садырава, эми мына адамгерчилик катары айтып атам. Эми эмнеге эле тааныбаган президентти зектей бересиң деп менен көп суроо берип атат. Эми бул мен зек деген сөзүм бул сизди эркелеткеним, Садырава. Эми зек алам депчи. Ага капа болбоңуз. Ошон үчүн анан ушул Садыраванын жанында жүргөн паткалимдерге кайрылып кетет элем туугандар. Жанындагы паткалимдерге айтып кетем. Ар бириңиз списогиң бар туугандар. Ар бириң ошол Садыраванын жанында жүргөн ар бириңиз списоги бар. Мендечи Куда каласа бийлик алмашат, Куда каласа бийлик алмашып калса, башка бийлик келип кала турган болсо, ушул нерсеге жооп берген күн да келет.
Ошо эле сери кардинал деп коебуз. Азыр сери кардинал экенин ким экенин мен айтпай эле коеюн. Азыр ошо 7-этаждан приказ келип атат. Ошо сотторго давление болуп келип, ошо өкүм чыгарган гана ушулардын кызыктары. Булар бир экөө активистти камап сындырып койсок, башкалар унчук албай калат. Бирок адашасыңар туугандар, андай эмес. Адыраба. Мен айтып кетейин, 2-3 камайсызбы, аркасынан 10 чыгат. 10ду камайсызбы, аркасынан 20 чыгат. 20-ны камайсызбы, аркасынан 50 чыгат. Активисттер. 50-ти камадыңыз, аркасынан 100 чыгат. Бардыгыңызды камап кутула албайсыз. Бул сизди жамандаш эмес. Садырова. Сиздин сынагабынын себеби сиздин кемчиликтериңизди айтып койгон болот. Бул жамандаган кирбейт. Ошону билбейт окшойсуз сизчи. Звук жакшы эмес. Азыр звукту коем. Мына көтөрүп койдум звукту. Туугандар, группага бөлүшсөңүздөр, туугандар. Группага бөлүшүп кетиңиздер. Анан ошол бүгүнкү октябрь сот өкүм чыгарат экен 12:30. Азыр 12:30 болуп калды, дагы 5 мүнөт калыптыр, туугандар. Ошого Бишкек шаарында ким жашаса, ошол октябрь сотко барып солидарность көрсөтүп койсоңуздар, туугандар. Баягы эл бириксе көл болот дегендей, дария суу болот дегендей. Ошондой биригип бир муштумга келсек, туугандар. Мына окшогон патриот жигиттерибизди түрмөгө тыга албайт болчу да. Бизде бул арам бийликтин алсыздыгынан булардын күчү ушул биздин жарандарга күчү жетет экен да, баягы элге баягы жөнөкөй карапайым элдин баласына күчү жетет экен да. Bunun күчү Райымга жетпейт, себеби Райым менен сүйлөшүп жүргөн. Bunun күчү ошол эле Коля Кыргызга жетпейт, себеби келишим түзгөн. Bunun күчү ошол эле Жээнбековторго жетпейт, бул келишим түзгөн, туугандар. Бул 5-октябрда жеңишти алдырдык, туугандар. От души алдырдык. Ошон үчүн мен айткам, туугандар. Бизди алдайт деп. Ошо мен алдайт дегеним себеби ошодон, туугандар. Алдандык. Алданганды жакшырып өткөнбүз биздин кыргыз элчи. Барбашев Сагынбек dedi, hiç kim çıkma tilingdi kesiş gerek dedi. Emi Barbaşev, al senin özün jeke oyun. Menin tilim kese turgan sen emessin birinciden. Menin tilim kese turgan senin sadır avaң emес. Ошол. Men sen sadır avaң togotпогон seni вообще tanıbayм ошол тууган. Эфирим жакпаса кирбе тууган. Сагынбек, мен сага айтып коеюн. Мен акыйкатты адилеттик калыпты айтып кетип атам. Kim kepildik beri alат, şu Sadırava 1 yıl turat, 2 yıl turat, 5 yıl turat. Hiç kim kepildik beri alбайт. Uşu geçişte bolsa tuğanlar, uşu geçişte bolsa. Sadıravaңардын taqdırı bir aşıp kesip 3 ayda, 6 ayda, 1 yılda çeçilip kalışı mümkün. Mına azırkı uşu taqdırı çeçilgen prezidentlerin birösü Moskvada jüröt, Askar Akayev, birösü Belarus'ta jüröt, birösü türmödө oturat, özüңөр көрүp отурасыңар. Sadıravaga türmö jat emес. Sadıravaның үйі болот ол түрмөчү. Аны эч ким эсиктен чыгарбаса. Садыраваңар ал жерге барса, ошо жашоосун деле уланта берет. Кандай жашоодо жашаса, ошол жерде деле ошол жашоодо жашайт тургандар. Биз кыргыз эли ушул популистке ишенип, ушул мындай айтканда заправщиктер, мен ошол термин колдоно баштадым. Бул заправщиктер адамдын канын иче турган болду, бул заправщиктерчи. Мен айтып коеюн, мен Atambayev'ga karşı çıkan adamım. Atambayev meni işteki hem Kuday Saktat'ın kudreti jetkemez meni kamağınga. Bu sadır zapravщик, şu zapravщикler meni kamap koysa misal men onda gülüm onda çakşına kaygılıpçam. Sebebi men Atambayev'ga, Жээнбеков'ga karşı çıkan adamım mençe. Men gerek bolsa Putin'ge karşı çıkan adamım mençe. Sizler maga geçe bir булактарда жүрөт, информацион булактарга чыгып ушуга чара көрүңүздөр. 1000 чара көрсөңөр деле мен сага айтып атам. Мен адилеттүү калыс сөзүм айтып атам туугандар. Бул калыстык сөз сиздин критика кылганым сизге дароо болуш керек. Мени критика кылганым себеби сиздин билимсиздигиңизден биз Кыргызстан эли уялып атабыз. Билимсизден планшетиңизди көтөрүп алганыңыздан, мына планшетти көтөрүп алып сүйлөгөнүңүздөн биз уялып атабыз. Садырава, капа болбоңуз. Эми сизди как жеке жаран катары мен сыйлайм, как Садырава жашыңыз чоң, Садырава катары сыйлайм. Бирок саясатта как президент катары мен сизди тааныбайм. Ошол эле, ошол разница. Мен жеке жашооңузда мен асылбайм. Мен только сиздин саясатыңыз
саясатыңызды сүйлөп берем ошол эле Садырова. Ошон үчүн биздин критиканы, биздин ушул критика айтканыңызды биз жамандап албаңыз дагы, бизге окшогон жаштарды ошентип түрмөгө апарып тыкпаңыз. Ошол эле. Ошол жаныңызда жүргөн өзүңүздүн сөзүңүз бар да, куугунтукка албайм деп. Ошол сөздөрүңүздү айтып алып, эми кайта куугунтукка алып. Сиздин сөзүңүзгө мен ишенбейт элем. Мен сиздин сөзүңүзгө өзүм мурда эле ишенбейт элем, азыр деле ишенбей куугунтукка алынбайт. Куугунтукка алынбаса, неге Сегизбаев камакта отурат? Неге Курсан Асанов камакта отурат? Ошо мен эки суроом. Эмнеге азыр ошо Тилекмакты Октябрьский сотту чечим чыгарып атат, азыр биз күтүп отурабыз. Неге ошо эле бүтүн Кыргызстандын активисти Оган уулу Бекмуратка ошо чаралар куугунтук болуп атат? Эмнеге? Ошо сөзүмө суроома жооп бере аласызбы? Канча деген жигиттер жатат? Мен уктум, СИЗОдо канча деген активисттер жатат экен. Ошо баягы сиз чыккан 2000 деп канча адам түрмөдөн бошоткон экенсиз го, ошолордун ордун толуктап атасызбы же кандай? Мен түшүнбөй атам. Ошол суроомо жоопту күтөм сизден, Садырова. Мен эркек адаммын. Мен баягы сизге окшоп кумтөрдү улутташтырам деп аркага секирген адам эмесмин. Мен кумтөрдү улутташтырам десем, значит улутташтырам, Садырова. Сизге окшоп аркага секирип туруп, салютка секирип туруп, кумтөрдү алтын алабыз дебейм менчи. Ошон үчүн экөөбүздүн айырмачылыгыбыз ошодон, Садырова. Мен акыйкаттыкты, адилеттикти калыс сөзүм айтам. Анан кийин бул кылып, активисттерди камап, коркутуп, үркүтөм десеңиз, адашасыз. Кыргыз эли төшөктө жатып өлгөн эмес. Дагы бир жолу кайрылып кетейин. Кыргыз эли төшөктө жатып өлгөн эмес. Мен оюма койсо туугандар, бул кишини эми көп ошентип ойлойт, ошо тарапташтар ойлоп атат, жамандап атат, эмнеге көрө албайсыз? Бул кишини көрө албасын кылган жерим жок. Мен просто кылган кылыктарын ошо саясатта кемчиликтерин сынап коюп атам. Мына мисалы планшетте сүйлөдү, планшетти карап алып. Ол эмне? Максакалданган киреби? Мен просто айттым. Өзүңүздүн жүрөгүңүздөн чыгарып айткан сөзүңүз болсо, айтың сүйлөп. Анан планшетте жазып берген планшетти карап 5-класстын окуучусуна окшоп окубайлы. Ошол эле тууганым. Анан азыраак алдаңыз. Мен сизди эмнеге мошенник деп коем? Азыраак алдаңыз. Элди алдап келдиңиз бийликке. Эл ушул алып келген эл сизди кайта, мен сизге айтып келем, ушул эл сизди 2017 түрмөгө чыккан ушул эл болот, туугандар. Ошол эле 120 депутат колдоп берген, ошо жаныңызда жүргөн 120 депутат чимкиликтер бар. Ошо сизди колдоп түрмөгө чыккан ошол 120 депутат. Азыр ошол 120 депутат менен жаңы конституциянын кабыл алдырып берип атасыз, туугандар. Ошону ушул эл сизди кайта эшикке чыгарып коюшу мүмкүн, ушул элчи. Ошол нерседен алысыраак болсоңуз, кеч боло электечи. Эми бул жерге менин эфириме киргендерге айтып кетейин. Менин эфирим жакпаса чыгып кетиңиз. Мен суранбайм, менин эфириме кирип, анан жазат десе эле жаза бербейм. Мен мындай айтканда, мани деле бербейм кандай сөздөрүңөргө, туугандар. Мен айтып коеюн, мына кабыстык сөзүм айтып атам. Мен кабыстык сөзүм. Абаңар колунан мына толук кандуу иштей элекмин деп bir ay, 2 ayda результат көтөрөм деп. Мен мага ишенбесеңер, мен сиздерге мына архивди ачып көрсөтөйүн. Айткан сөздөрүн, ошо Садырованын айткан сөздөрүн мен көрсөтөм. Мен 2 ай, 3 айда результатты көрөсүңөр. 2-3 ай результатты көрсөттү, ошо азык түлүккө көтөрүлүп кетти, ошо результатты жакшы көрсөттү. Дагы бир результатты көрсөттү, досуна Ташиевге генерал лейтенант кайсы эрдигине тапшырды билбедим. Жапыкеевге генерал майор тапшырды. Кайсы эрдигине? Не кылганына? Ушул суроомо дагы жооп бере алабы экен? Бул авамчы. Мен билбейм, эрдик кылса генералды алса таттыктуу дейм да. Мен билбейм, эмне кылган эрдик? Не Ташиевдин ошо Тажикстанга, Акташтагы, Көкташтагы жерди бергенге эрдигине бердиңерби? Же Алабукада Өзбекстанга берген жерине бердиңерби? Генерал лейтенант намын. Мен билбейм башка эрдигин көргөн жокмун. Же анава муфтийди камап кыргыз дүйнөсүнө уятылганына наам бердиңизби, генерал лейтенант? Мен билбейм анда. Башканы айта албайм, туугандар. Гүлөжен, иман берсин сага, майла иман берет. Колдон келсе Мурат, улуу Алишер, колдон келсе не деп коет? Тоону ашып
колуңан кезечи. Колуңан келгенде кылсаң, анан жазат десе эле жазып бербечи. Мен мындай комментарияларды окуп берип, көңүлдө эле бурбайм мындай. Эми деңгээлин көрсөтөт. Садыраванын деңгээли болсо, тарапташтардын эле деңгээли хуже да мына. Садыраваңар өзү дөпөрас болсо, анан силер дөпөрастан кем каласыңарбы? Мен эфириме ушул Садыраванын тарапташтары кирип алыптыр. Эми буларга эмне дейм? Абаңар дөпөрас, силер деле дөпөрасыңар да, ошол. Не дейм башка? Башка сөз жок. Силерге мен жаман да сөз сүйлөбөйм. Ошол. Эфирди бөлүшсөңөр туугандар. Ошол туугандар. Эми ошо жаш активисттерге мен боштондук талап кылып кетем Садыравадан. Садырава, эсиңизден чыгарбасаңыз. Шералыхандын тагдыры кайталанып калбаса, Нүсүпбийдин дегенде, ошол эле Бакиевдин, ошол эле Акаевдин тагдыры кайталанбаса, ошол эле Атамбаевдин тагдыры сизге тийип калышы мүмкүн. Ого эч ким кепилдик бере албайт. Аны билесиз сиз жакшы. Билип туруп ушул кылганыңыз туура эмес. Эми ойлоп атасыз эми. Буларды камап койсок эле бүтөт. Жок, адашасыз. Мен турам. Мен сизди критика кылып, сизди мен сынап турам. Лично өзүмчө каерде болбосун сизди мен сынап турам. Себеби мен сизди жамандаган жерим жок. Мен сиздин кемчиликтериңизди айтып коюп атам ошол. Эми сиз моюнга алышыңыз керек да, ошол кемчиликтериңизди мойнуңузга алыңыз. Сиз баягы бизде эмне деп коет, качырдап келип алып тулпар кылып атат да сизди. Сиз качырсыз да. Сиз тулпар боло албайсыз. Ошон үчүн мен ошол манин сөзүн түшүндүңүз да. Ал нерсени качырдап келип алып тулпар кылабыз дейсиңер, ол тулпар болбойт, качыр боюнча калат туугандар. Мына көрүп атасыңар. Мына 6 ай өттү. Бийликти басып алганына 6 ай өттү, мисалы. 6 айда эмне результат көрсөттү? Билбейм. Эчтеке результат. Ошол результаттары генерал лейтенант Ташиевке берди, генерал майор Жапыкеевке берди, муфтийди камады, элге бес дүйнөгө жүзүнө уят кылып, мусулман элдердин арасынан. Анан дагы эмне кылды? Азык түлүктүн баасы көтөрүлдү. 1 литр май 150 сом, 1 кабын 2000 сом. Авиабилет каттамдары 50 000, 60 000. Ошол эмне кылдыңыз? Билбейм, башка эчтеке кылган жок. Анан кече айтып атат, баягы жаш балдардын, баягы Ирактан жаш балдарды алып келбеди беле? Олордо күнөө жок туугандар, мен силерге бир нерсе айтып кетейин. Бул жерде ошол Иракка кеткен, ошол каяка Сирияга кеткен жарандарыбыздын күнөөсүнө ушу биздин чимкириктер күнөөлүү. Мен ушуларды күнөөлүү айтам. Себеби бул чимкириктер акылы меси болсо, кыргыз элинин тагдырын ойлосо, ошол маалда кыргыз элинин тагдырын ойлоп, ошо жашоону жеңилдетмек туугандар. Арзанчылык болуп, айлыктары көтөрүлүп, орун жумуштары ачылып, заводдор курулуп, ошо кыргыз элин алып, ошол жерге барбай биздин кыз келиндер ошол Сирияда согушуп жүрбөйт эле туугандар. Ошолдун балдары ортодо кыйналып атат. Мен бул нерсеге Садыраванын такыр салым кошкон жок бердечи. Берде Садыраваңарды мактабай эле кеткиле. Себеби бул жерде ошо Жээнбеков маалында келишим болгон Ирак менен, ошол менен чечилди туугандар. Ошол эле. Бу жерде Жээнбековдун салымы чоңураак. Рахмат Албас Муратилов. Рахмат. Рахмат Гүлнур Исаковна, красавчик дейт, молодец. Алим, рахмат. Дүйшөн Шопоков дейт. Розаймен Нарматова. Эми ал сенин жеке оюң. Мен айттым го. Биз калыстыкты сүйлөп атабыз. Калыс сүйлөгөн, адилет сүйлөгөн адамдарды азыр камап атат. Мына каерде? Азыр Октябрьский поледа эмне? Октябрьский райондун соту Бишкекте азыр соттун чечимин күтүп отурат. Не деген чечим чыгат экен, биз карап отурабыз. Бирок кыргыз элин айтып чакырып кетем менчи. Митингге чыгыштан коркпоңуздар туугандар. Бул ар бир жарандын окугу туугандар. Ошол эле митинг менен азыркы Садыр Нуркожоевич түрмөдөн мыйзамсыз чыгып, түрмөдөн мыйзамсыз келип, мыйзамсыз отуруп, премьер-министр мыйзамсыз болду, президент мыйзамсыз болду. Ошо элдин артынан митинг менен. Эстен чыгарбаса экен. Ошон үчүн мен азыр мурда кимелең, азыр кимелең деген темада чыктым. Ошону эстен чыгарбаса. Ошол.
Башка эмне деген сөздөрүңүз, сурооңуздар болсо бериңиздер туугандар, сурооңуздарга жооп берейин туугандар. Ne dedi? Мен биринчиден сен айткан ошо подвалда отуруп деген сөзүңө мен кошула албайм. Себеби биздеги жарандарыбыз азыр дворник болбой калган биринчиден. Эми болушу мүмкүн дворник. Бирок бул иш тууган. Тиричиликтин уяты жок. Дворник болобу, башкасы болобу тууган. Сен ушул азыр сүйлөп атасың жерде. Мухтар Ибраев деген адам сүйлөп атыптыр. Ошол дворниктер акча иштеп, ошо Кыргызстанга салымын кошуп, налог салок төлөп аткан, ошо Кыргызстандын экономикасын кармап турган ошол дворниктер болот. Эсиңде болсун, Мухтар Ибраев. Акылың болсо ушул нерсени жазбай туруң. Биринчиден мен уялбайм дворник дегенинден. Дворник болуп иштебейм. Иштеп жүргөнмүн убагында, бир 10 жыл болуп калды окшойт. Мен ал нерседен уялбайм. Зато мен Садыраваңга окшоп мошенник эмесмин. Садыраваңга окшоп элдин канын ичкен жерим жок. Садыраваңга окшоп элди алдаган жерим жок тууганым. Садыраваңга окшоп жерди саткан жерим жок Өзбекстанга, Тажикстанга. Садыраваңга окшоп куугунтукка алып мына жаш балдардын тагдырын сындырган жерим жок. Ошо айырмачылыгыбыз тууган. Ошол Мухтар Ибраевге айтып кетейин. Мухтар Ибраев бетиң жок экен, акмак экенсиң, ошол дворниктердин акчасынан Кыргызстанда жашашып атат туугандар. Ошону билип ал. Эми мына жерде Мурат камалышың керек деп дейт. Эми мындай да Мурат уулу ким? Эми мындай да туугандар. Эми бир статьяга ошол постко өкүм чыгарсам мен билбей калдым. Анда демократия каяка кетет бизде демократия. Биз Средняя Азияда эң демократтуу мамлекет эле азыр уже башка пункттарга түшүп уже диктаторский айланып атабыз барган сайынчы. Биздин оозубузду эч ким жаба албайт, мен дагы айтып кетейин. Биздин оозубузду эч ким жаба. Баш кесмек бар, тил кесмек жок деп. Бир башка бир өлүм дейт. Ошон үчүн түшүнүп коюңуздар. Мен өз сөзүмө кайтпайм. Сөзүмө кайсы сөзүм болсо айткан сөзүмө жооп берем. Ошол. Төлөгөн Жолдош деген аксакал бар экен. Мен ошол Төлөгөн Жолдош аксакалды кандай киши билбедим. Эми калыс сөздү айтсак жакшы болот. Калыс адилет сөздү. Мен мисалы ошол Тилекмат, ошол эле Бекмураттардын камалысына мен каршымын. Булар урдайт, иш кыргыз элинин канын ичкен эмес. Булар миллиондогон акча урдаган эмес. Булар чиновник эмес. Взяткала турган. Бул биздин жарандар, активист жарандар. Ушуга окшогон өсө турган балдарды камап, тагдырын бузуп, ушинтип буза турган болсо мен билбедим бул бийлик. Бул бийликтин катачылыгы, ошентип ойлойм. Ооба, Чолпон туура айтат. Дворниктин акчасы адал акча. Адал. Ошон үчүн азыркы мен баягы Ибраевге айтып кетет элем, бул акмак депчи. Эми мындай туугандар. Карызды жоопкерчиликти Садыраваңар алган. Карызды төлөбөсө Садыраваңардын жоопкерчилиги бар. Себеби бул бийликке келип атканда ошол Жээнбековдон бийликти тартып алып өткөздү да, ошондо жоопкерчилик моюна бардыгын алган. Бул жерде если Кытайга биздин инфекциялыктар ошо гез-пестерди бере турган болсо, Садыраваңар жоопкерчилик туугандар. Садырава бийликти алгандан кийин Садыраваңар жооп берет. Садырава ошо 5 миллиард карызды Садыраваңар төлөш керек. Себеби бийликке келген адам моюна алат бардык нерсеничи. Ошону билип койсун. Анан биз жетим тонну сатып бериш керек экенбиз, ол кылыш керек, инфекструкталарды. Бул кыргыз элине күмүш сырга кылып атат туугандар. Кыргыз элин ошентип үйрөтүп атат. Азыр биз бербесек, биздин нерселерибизди алып коюп атат. Ошон үчүн жетим тонну бергенге туура келди. Жетим тонну тагдырын чечип койгон. Силер билбей атасыңар. Ону берет барыбырчы. Ошон үчүн азыркы Тилекмат ошо жетим тонну коргоп чыккан жигит, активист. Ошонун айынан камалып отурат. Ошол туугандар. Мен Абдибайыт уулу Бекмамат дейт. Мен кызмат кылганмын. Ош жергесинде ошол эле мэрияда иштеп жүргөнмүн. Мен ошол айыл өкмөттөрүндө иштегенмин. Мен билет мени баары. Бизде кандай система билесиздер да? Система мындай туугандар. Акчаң болсо бир должностко отурасың. Менин амбициям, менин өзүмдүн жеке амбициям мэр города же бир райондун акими болчу. Менин өзүм амбициям да. Мен ошого кудуретим жетет иштегенгечи. Анан кийин карап көрсөң ошол малда мен кимдин малында иштедим? Мен Атамбаевдин малында иштеген экенмин. О Атамбаевдин да көрдүм. Белки баягы чипиздик бар эле, ким эле? Темир Сариев. Онусун да көрдүм.
Hem köp siyasatçılarda gördüm. Hem ошол келгенде барып ондай нерселерди көрдүк. Мен айтып кетерим туугандар, биз коомду өзгөртүшүбүз керек. Азыр бир должностко барыш үчүн bir kaminde 5.000, 4.000, 3.000 dolar taştaşın gerek. Anan ошондо ишке bir жерге илешесиң. Ошол туугандар. Ne öyle otasın arı. Mına azır paxtakorlar nege paxtakorluk kılat? Bular ошо акчасын берип ишке кирип алган. Ошон үчүн ар бир мына мисалы ошо эле Maripov премьер-министр мисалы. Бул кандай келген бала? Бул көптөн бери иштеп жүрөт. 20 жылдан ашып калды иштеп жүргөн. Ушу Мариповду ким билет? Ушу Мариповду Жээнбеков чык эшикке деген. Эч ким билбейт мисалы. Мен ошол киши чык эшикке деген ушу Марипов чыгып кеткен Марипов болот. Ошол туугандар. Maripov'tan gelip kalgan sebebi tuğanlar. Maripov'tan gelip kalganı bir de çoğun akta oynadı. O şöyle Ryan Milyon çoğun rolde oynadı. Maripov'tan gelişine tuğanlar. O şol. Bu yerde nege taşıyıp karşı çıktılar Maripov'a. Sebebi bular da taşıyıp da bilgenmez Maripov'tan gelişine o şol tuğanlar. Efirde bölüşüyoruz tuğanlar. Soruңuzlar bolsa beriңiздер. Soruңuzlarga жооп берейин. Рахмат Гүлнур Исакова, рахмат, чоң рахмат. Bizde men ойлойм, bizde patriot жигиттер көп экен туугандары. Акылы мээси жайында, акыл эси жайында дагылар көп экен. Bizde баягы жалаң эле зомбилер экен да, карап көрсөңүздөр, мына зомбилерди жазгандарын көрдүңүз, мына зомби фейктердичи. Эми буларга инсап тилейбиз туугандар. Эми булардын да бир күнү көзү ачылаттыр. Эми азыр Кыргызстан ачкачылык болушу мүмкүн деп атат эксперттердин боюнча туугандар. Себеби май 200ге чыгышы мүмкүн экен. Бензиндер дагы бир 100 сомго чыгышы мүмкүн экен. Эксперттердин айтышы боюнча. Мен буну жеке ой эмес, эксперттердин оюн айтып атам. Ошон үчүн туугандар, ким каерде болсо аманчылыкта болгон. Биз азыр ошол соттун өкүм чечимин күтүп отурам мен, ошону карап отурам. Не болду экен? Ошо соттун өтүм, ошо сотторго дагы кайрылып кетет элем, адилеттүү чечим чыгарыңыздар туугандар. Ол балада күнөө жок туугандар. Ол балада просто куугунтук болуп атат, саясий куугунтук болуп атат. Ооба, мен дагы айтып атам, Садыр Аңар 6 ай мурун зек болчу, ошол. Азыр ким эле? Бүгүн зек, эртең президент кайта зек болуп калышы мүмкүн. Эч ким кепилдик бере албайт туугандар. Allah bilet de ооба. Азам Жумабаев турай Аллахым билет не болушун тагдырында, не де жазгандарны. Бирок адилет бололу. Алдаганда азыраак алдасак туугандар. Эми биз ошо алдаганга ишенип жүрөбүз да турабыз. Ошо Садыр Аваздын популист сөздөрүнө ишенип жүрүп. Ошондой туугандар. Менин көз карашым боюнча туугандар. Алейкум ассалам. Жакшы Кудага, Калыбайке рахмат, жакшы барды. Менин көз карашым боюнча туугандар. Качан гана таза адам келет бийлик, ошондо Рай миллион камалат, Жээнбек камалат, ошол туугандар. Ага чейин таза адам келмейинче Рай миллион ошентип интермедиа сценарий кылып чыга жүрө берет. Сот 260 миң штраф берет. УКМК катып койсо, частный клиникага лечение ачып кетет, ооруп калат. Ошентип кыргыз элин алдап жүрө берет туугандар. Качан гана таза адам келет бийликке, ушо окшогон арамкорлор, кландар жок болот. 500 семья, 30 жылдан бери айтып жүрбөдүм эле, 500 семья эле жыргап, 30 жылдан бери кыргыздын каны ичип жүрөт. Ошо адамдар жоопкерчиликке тартылат, анан Кыргызстандын коому өзгөрөт туугандар. Өзүбүз биз жарандар өзүбүз анализди чыгарышты үйрөнүш керекпиз. Адал менен акты айырмалашыбыз керек, кара менен акты да айырмалашыбыз керек. Ошол туугандар. Рахмат Кутбек. Ben чындыкты айтканга аракет кыла берем туугандар. Белекчи, мен үйдө жаткан жокмун, иштеп отурам. Ким? Белек Жаныбек. Баягы Заке жүрөт го иним. Заке, иним. Мына Заке эфиримде жүрөт, мына Закеге калып келет элем. Заке, иним. Кудай кааласа жолугуп калабыз. Сен мен каердеки жашаганыңды да билем, адресиңди да билем, Бекзаттын жашаган жерин да билем. Силер менен мен сүйлөшө турган сөздөрүм өтө көп, Кудай кааласа. Мен силер менен сүйлөшөм. Şu taza adam var. Emil Muhtar, taza adam var. Taza adam var. Taza adamlar көп. Var 5 kol teң emес da. Var taza adamlar. Akıllılar da var. Planşetsiz süylөгөндөр da var bizim arabızda. Bizim jaranların öte akıllılar. Bular kayerde. Bular köpçülüğü uaktulu başka mamleketlerde iштеп жүрөт туугандар.
Таза адамдар бар. Bu таза адамдарды бийликке жакындатпайт. Себеби арамкорлор коркушат. Булар таза адамдар келсе бизди камап коет деп коркушат тургандар. Ошол. Көп, өтө көп таза адамдар. Мен билишимче ошол Кыргызстандан билишимче таза адамдар көп тургандар. Просто ошолорду бийликке жакындатпайт. Мына мисалы азыр Ата журт партиясы деп мынабы кетип атат. Местный кеңештерге Ата журт партиясы Кыргызстан депчи. Ошол партия мынабы Садыр Жапаров мекенчилер барбайт деп беле. Ошол азыр Ата журт болуп калды туугандар. Билсеңиздер. Ошол Ата журтка добуш бербеңиздер. Бул бийликтин проектиси. Мен башында эле айтып кетейин. Biz çınarı elit partiyalara doğru geliyoruz. Çınarı elit partiyalara. Köp hazır Ray Milyon'un partiyası da var tuğanda. Emin kaysı partiya eken meni aytıp kettim bu Intımak partiyası. Ray Milyon'un partiyası tuğanda. Ошол туганда. Эфирди бөлүшүңүздөр тугандар. Мен bir бирачкем бар эле, Улук деген. Ошон мен эфириме чыгып ушул баланы мен аябай сыйлайм да ушул бала. Эркек жигитти, даңгал сыйлайт да бул жигитти. Мен бул баланы кече көрүп алып, аябай сүйүндүм. Ушуга окшогон жигиттер бар экен. Мен бир эле мен эмес экен. Дагы кыздарыбыз бар, биздин патриот кыздарыбыз бар. Калыс сүйлөгөнчү. Аябай. Азыр мен бир баланы кошконго аракет кылам. Улукбек Кадырбаев деген ошол баланы кошконго аракет кылып көрөм туугандар. Болсо кош менин эфириме сүйлөп берсе. Заке, инем, ох, мен барганда ушу сөздү сүйлөй экенсиң, а? Инем, а, Заке? Этят болду экен. Аваң не вечный, ошону билип кой. Привет. Аваң не вечный. Заке, этят болду инем. Жашсың, тагдырың сынып калбаса эле болду. Туугандар, эфирди бөлүшөбүз. Мен болгон нет ответа дейт го, бул не бош эмессиңби? Улукбек Карыбек бош эмессиңби? Ооба, туугандар, путунан кармап түшүрүп коюп атат туугандар. Ошол, дагы эмне деп айтып кетерим туугандар. Ушинтип ар бир постко камай берсе туугандар түрмөгө место болбой калат. Ошол. Бизге окшогон анда менде канча пост бар? Менде Садыр Абаңар жөнүндө бир 200ге жакын постум бар туугандар. 100ге жакын ролигим бар. Мага кантесиңер анда? Ушу бийликке кайрылып кетет. Мага да иш козгогула анда. Адам да бул бийликти, арамкорлор. Туугандар, кайдыгер карабайлы. Азыр Октябрьский сотто Телекматтын чарасы көрүп атат. Мере пресечение деп коет. Кандай кабыл алат экен, эми Кудай билет, кандай кабыл алат. Кандай кабыл алган учурда деле биз Телекмат, ошо эле Оган уулу Бекмурат менен тилектешпиз. Бул адамдарды биз түрмөгө тыктырып койбойлу. Ким Бишкек шаарында жашаса ошо Октябрьский барыңыздар, барып өз позицияларды көрсөтүңүздөр туугандар. Эртең ошол балдар ордуна сиз же сиздердин балдарыңыздар болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн кайдыгер карабайлы. Чыгып ошол баланы түрмөдөн отургузганга аракет кылалы туугандар. Бул бийлик, арам бийлик, Садыр режими өз өнөрүн көрсөтө баштады. Мен Текебаев айтканына ишенбедим эле, Түркменистан болобуз экинчи ошо диктатор. Түркменистанда диктатор режим да туугандар. Ошондой болот кылат окшойт бул Садыр. Себеби алсыз, мээ жок, дөпөр астында айтканда Садыр. Көрдүк да, деңгээлинде көрдүк. Ошо инсап берсин бул адамдарга. Инсап берсин. Белек шакал болсо эч ким. Сен шакалсың, лично белек сен шакалсың. Мен сага айтайын, лично сен шакалсың ошол мен үчүн. Алар шакал эмес, алар таза адамдар. Ошо элге күйгөн патриот жигиттер. Башкасыңыз, Заке, мен ошол сен ошол брачка деп жүрбөймүнбү? Заке. Ал болсо, туугандар, эфирди мен эфирди токтотойн деп атам туугандар.
Endi жумуштарым бар. İşteyin, men dagы тиричилигимди кылайын. Бирок менин үмүтүм өчпөйт дагы. Бизде таттуктуу, адилеттүү калып сүйлөгөн жигиттер көп экен. Кудай кааласа адилеттик орнойт дейм. Эч ким кепилдик бере албайт Садыр аканын бийлиги канча күн жүргөнүн. Бүгүн бар, эртең жок туугандар ошол. Кече эле ким эле 6 ай мурун Зек эле, бүгүн президент, мен таанып алган президент. Бүгүн президент болуп эртең кайта Зек болушун эч ким кепилдик бере албайт. Дагы бир жолу айтып кетем. Ошон үчүн Садыр аба, баягы кеч боло электе эртеңизди жыйна. Мен сизге ошол менин советим сизге. Саламатта калыңыздар. Мен сиздер менен Бекиев Эмил Маликович. Аманчылыкта көрүшкөнчө тынч болуңуздар, аман болуңуздар.